Кыргызстанда биринчи жолу жергиликтүү кеңештин шайлоосунда теледебат өтөт. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында саясий жарыштагы теледебат үгүттүн жаңы форматы. Теледебатта шайлоочуларга саясий партиялар жана талапкерлер туурасында маалымат берилгендиктен дебаттын кандай форматта өтөөрү талкууланууда. Мындан сырткары жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда үгүт материалдардын майыптыгы бар адамдарга ыңгайлаштырып чыгаруу талабы коюлууда. Анда талапкерлердин чыккан материалдарынын 1% Braille шрифти менен басылып, азиз адамдарга аудио форматта, кулагы начар уккандарга видео роликтерге сурдо котормочу берилиши керек. Ошондой эле үгүт маалында элди чогултууга тыюу салынат. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо тилкесинин төрагасы Кайрат Маматовдун айтымында учурда саясий партиялар шайлоого катышуу үчүн арыздарын берүүдө. Натыйжада канча партия катышаары аныкталгандан кийин теледебаттын убактысы такталат. Өткөрүлөт, сөзсүз просто кайсы телевидение, кайсы жерде Бишкек обычно КТРК же ЛТР менен кетет да. Башка эми региондор болсо, башка эми региональный ГОСТВлар бар го, ошолор менен кетет. Белгилей кетсек, 11-апрелде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин эл өкүлдөрү шайланат. Ага мамлекеттин казынасынан 425 миллион сом бөлүнгөн.